кандай читтер бар десең жакшы чит. Биринчи жогорку кеңештен баштабайлы. Акылбек Үсөнбекович айткандай ушуну бир оңдоп койсок, мына төрага низамовду отуратушуларды оңдоп өзүнчө бир жогорку кеңештин этаждарына бир бурчуна же өзүнчө тамек тарткан жерди коюш керек. Биз болсо өзүбүздөн баштабайлы бүт республиканы жасайлы атат. Бирок аныңар туура сиздин Дастанинин могул айтып аткан табекини асайталы тартпай дегенге кошулам, конечно. Бирок мен айткан кандай кылабыз? Жогорку кеңеште кандай оюңуз бар? Айтып коесуз. Оюм бар. Мен дагы ошол боюнча саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөштүм. Милиция кызматкерлери менен сүйлөштүм. Алар айтып атышат, бизде жогорку кеңешке күч жетпей жатат дейт. Эми бул жерде негизи төрага жана вице спикерлер көзөмөлдөш керек да. Туалетте чегип атышат, биздин де сотрудниктер чегип атышат, депутаттар чегип атышат. Айып салыш керек негизи. Бирок ким ошого барып салат? Ким ошону кылат? Ачык эле айтпайлы. Биякта спецрежим, бияка мындай жөнөкөй милиция кире албайт даже керек болсо. Саламаттык сактоонун сотрудниги кире албайт бияка режимный объект болуп аткан. Ошондуктан бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат. Туалетке кирсең, прям бомждой жыттангансып ушундай чыгасың да. Туалетке кирип чыкканда эки болуп чыкат да, ошон үчүн ошолорду байкаш керек.